Эчен кылымдарды карыткан чоңалай өрөөнүнөн не деген улуу инсандар чыкпаган. Ошондой култта арыган жерде улуулукка кызмат кылган инсандардын бири Буркан Акимбеков болгон. Өмүр бизден өтүп кетсе эл эмгектен эскерет дегендей, өзү эмгектенип ысымы берилген маданият үйүндө басып өткөн эмгек жолун жакын саналаштар эскеришти. Буркан Ырчы 1929 жылы 10 май күнү Чоңалай өрөөнүн Кызылыңкур жайлоосунун Нооруз дарасында төрүлгөн. Эмгек жолу 1949 жылдан 1958 жылга чейин колхоздо жумушчу болуп эмгектенген. 1959 жылдан баштап Алай районуна караштуу Чоңалай совхозунун номер 2-бөлүмүндө чабан болуп иштейт. Улуу инсан Султан Ибраимов Ош облусун жетектеп турган кезде Чоңалайда өткөн малчылардын жыйынында ошол маалда чабан болуп эмгектенген Буркан Ырчы Айтулуу Атай Огонбаевдин ой булбул Гүйдүмчөк аттуу чыгармаларын өз деңгээлинен ашыра аткарганына баа берүү менен өз сөзүндө Атай тирүү турбайбы деп жогору баа берет. Ошол кезден баштап Буркан Ырчы маданият майданына аралашып жумушка орношот. Чоңалайдың да бор-бор барап оттың коргон. Отамга сени дегенде де жүрөгүм дегдеп койбоду. 1959 жылдан 77 жылга чейин Чоңалай совхоздорунда чабан болуп, ошол мезгилде жетекчилер Буркан Акимбековдун өнөрүндө болгон инсан экендигин ынанып 1977 жылдан баштап Кашка Суу жана бүгүнкү күндө ошол дарылап турган айылда маданият үйүн жетектеп турган. Тагдырдын татаал жолуна моюн сунбашка арга жок. Кезинде Бишкектеги филармонияга иштегени барып, Айтулуу Мыскал, Ашыралы, Токтосун, Канымгүл жана башка эл шайырларына эми аралашкан жакта кайра айылга келүүгө аргасыз болгон. Ошол күндөн көзү өткөнгө чейин элет жергесинде ой булбулду сыздатып армандуу айылда кала берди. Бирок элетте жүрүп да кыргыз элинин кайрына Буркан Ырчынын атагы калды. Ой bul gerile batır dönüver. Gelişken kanadaki para gül dönüver. Ошо отургандан кийин эле жакын болуп калдык дагы 3 жылга чейин сырдаш болуп бир жолу Буркан менен тойлорго бардым. Ал эми мен жетпеген бийиктиктерге сен жетте убагында ак батасын берип жөнөткөн улуу Абдывали Азыр ата өнөрүн улап кыргыз элине белгилүү өнөрпоздордун бири.